Жетишти жөн эле как следователь катары сурак алып келебиз деп алып кетишкен баламды. 3 саат өттү, чалсам дагы деле отурабыз деди. 4 саат өттү, чалсам дагы деле сурак алып атам деди. Анан кийин 5 саат өттү, дагы деле эмнени сурак алып аткан өзүлөрү деле билбейт. Үйгө келип тинтигенде деле эмне издеп атасыңар десем, өзүлөрү деле билбейт. Балдардын кийиминен өйдө, менин кийимимден өйдө карап чыгышты. Соттун чечимин кандай деп баалайсыз азыр? Эмне деп айтасыз? Эч бир мындай адилеттүүлүк, эч акыйкаттуулук, эч бир мындай бир следствие жүргүзүп, мына бир баары эле бир сөздү сүйлөп калыптыр да. Карап отурсам, бирөөнүн эле приказы да өйдө жактан мен ушинтип ойлоп калдым да. Анткени мен баламдын ушундай кыргыз элин сактап, коргоп, жерин сактап, ушундай жан дили менен иштегенин көрө албай эле мен баламды ушундай камап коюшуп кетти. Бийлик башындагыларга эмне деп кайрыласыз? Мен кайрылат элем ошо. Баары деле жүрөгүңөрдө мээрим болуп, акыйкаттуулукту карап, туура чечим чыгарып бериштерин суранам. Анан үй камагына чыгарса деле мен ойлойм, мен балам качмак деле эмес, эч жака эч кандай жашыра турган, кача турган, азыр келип сурал десе азыр келмек, анан келип сурал десе анан келмек, үйгө келип сурайбыз десе үйүбүз ачык. Эч бир мындай жашырып, калчып, мындай камап, эмеге деле келе турган бир мындай туура эмес иш кылды деп ойлобойм да. Роза Калиева.